коомго тийгизген таасири деген. Мен жана мындай бир башында айттым, конституция өзүнчө жашайт, биз өзүбүзчө жашайбыз. Бизге эгер ушул 7 миллион калк болсо, анын 3 миллион 600 миңи 18ден жогорулар болсо, ошонун 1% конституцияны окуган болсо, бул өнүккөн өлкө болот эле. Бизде 1% окубайт. Окугандан кийин эмне кереги бар ал конституция? Мындай эле коюшубуз керек да, ачуу таптуу деп айтышыбыз керек да. Бул бир аз ачуураак экен, бирок бул таттуураак экен. Андай болбойт. Ачуу же таттуу. Мен түшүнөм, Мадумаровду көп жактырбайт, бирок мага баары бир, мен эч кимге жагайын деп аракет кылбайм. Чындыгы ушундай өзү. Конституция деп айтып атабыз. Конституция боюнча бизде Кыргызстанда бир күндө жашабайт. Ар ким келген өзүнүн оокатын өзү жашай берет. Кайсы президент конституцияны карманды? Эч ким карманган жок. Кайсы конституция кыргыз жаранына кепилдик берди? Эч кимге берген жок. Мына мен Чолпон Единунанын айткан сөзүнөн улам конституцияга такап айтайын. Парламент алсыз деди, тишсиз деди. Аны биз айтып келатабыз. Кудайдын куттуу күнү айтабыз. Муну туура эмес алып атасыңар. Бул туура эмес. Бирок агрессивдүү көпчүлүк бар. Билгенин жасайт. Мына ошондой. Системный оппозиция барбы деп суроо койду. Бар, садаган кетейин. Бар. Садыр Жапаров айткандай 30 жылдан бери айтып жүрөт дегендей 30 жылдан бери системдик оппозиция бар. Бирок а киши айтып атат, Садыр Жапаров 30 жылдан бери депутат деп. Ага калп айтыш баары бир болуп калды. Мен баарын эсептесем 11 жыл депутат болуп турмун. 19 жылды кайдан кошо койду? Баягы эле бюджетке кошкондой кылып кошо берди. Бирок эми ишене берет ошого. Мына ушундай уятсыздык болуп атат. Экинчиден, мына дейт, алтын деп кыйкырып, Мадумаров менен Масалиев комиссия түздүрдү дейт. Айнанайын, ата журтун түздүрдү аны. Бул да калп. Кызылдай калп. Видеосу да бар, стенограммасы да бар. Ата журт фракциясы чыгып, кокуй эле кокуй, кетти эле кетти, комиссия түзөбүз деп, комиссия түзүштү. Мадумаров менен Масалиевдин түп тиешеси жок. Бирок түшүнөм, мен кирем аны. Сууну сатыш керек деп айтып атат Мадумаров дейт. Аны Альянс фракциясы киргизди. Бирок түшүнө дагы Мадумаров кирди. Мына ушундай да, ал менсиз жашай албайт. Бирок калп айтыш, жалган сүйлөш, жалган маалымат бериш, бул кадыресе көрүнүш болуп калды. Кудайга шүгүр, КТР бар, ЛТР бар, башка дагы ТРлары бар. Мына ошону менен кетип барат. Эми конституцияга кайрылабыз кайра. Конституция боюнча биз бүтүн Кыргызстан эки позиция менен каттуу айтып атабыз. 44-берени боюнча биз январда бердик Конституциялык сотко. Кыргыз Республикасында пенсия, жөлөк пулдар, пособиялар эң төмөнкү керектелүүчү куржундан кем болбойт деп турат. Бирок 2 жылдан бери ал позиция аткарылбайт. Эгер биз парламенттиктен президенттикке өтсөк, бүтүндөй жүктү жеке кент башы менен жооп берем деп ант ичти ал азамат. Ант ичсең ошол конституцияны аткар деп атабыз биз. Ал менин Мадумаровдун талабы эмес, ал конституциянын талабы. Эң төмөнкү керектелүүчү куржунду мен Акыл Жапаровдон сурадым. 6800 деп жооп берди. А эң төмөнкү пенсия канча десем 1200 деди. Демек 5 эсе аз болуп атпайбы? Дагы бир жолу айтам, урматтуу замандаштар, бул конституциянын талабы. Эгер конституциянын бир беренеси аткарылбаса, анда ал конституцияны ыргытып эле коюш керек. Биз бердик январда. Карап атабыз, антып атабыз, минтип атабыз. Могу жерге жакшыраак кол коюлушу керек. Мына жерге мындай болуп калыптыр. Ушуну менен созуп келдик, дагы эле каралып эле. Акыл Жапаров берген экен, заматта карап берди. Эми карап көрүш керек да деп коюптур да. Бирок экинчи пунктунда ошол конституциялык соттун сот болуп иштеп аткандары азыркы азаматтар кийин жооп берет. Экинчисинде жазып коюптур. Бирок дейт, жогорку кеңеш мыйзамдарды кабыл алганда конституциянын ушул бөлүгүн эске алуусу керек деп коюптур. Бул эмне деген сөз?
Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде чек арага кирди чыктыга муктаж болсоңуз же документтин мөөнөтү бүтүп жатса, анда биздин кызматтан пайдалансаңыздар болот. Ар күнү өтө ыңгайлуу, заман талабына жооп берген жаңы автоунаалар Москвадан Казакстандын чек арасына каттоодо. Салону жумшак, бардык шарттары бар унаалар менен көп жылдык тажрыйбасы бар кыргыз жигиттери сиздерге өз убагында көңүлдүү барып келүүңүзгө толук шарт түзүп берип, паспорттарды кара тизмеден акысыз текшерип кызмат көрсөтүп алып барып келет. Жолдо ар кандай жагдайларда жардам берет. Андыктан 24 саат бою WhatsApp'тан же телефон номер аркылуу кайрылсаңыздар болот. Байланыш номеру +7